комиссия боюнча мен могу в основном эки вопрос боюнча себеби мындай Самат деген Асаналиев жаш жигит айтканы, что могу протокол врачтарды плазма куйдуруп бизди куйгула деп айтып заставляли деп именно Сооронбаев Талантбек Маратбеков со своей командой. Биз бардыгыбыз бир команда болдук, себеби руководствода жазганбыз, комиссияда болдук, онлайн консультация окуттук, врачтарды онлайн менен. Анан кийин мындай именно өзүнү урматтаган врач эч качан өзүнө сен мыногу дарыны куй пациентке эч качан куйбайт, аны подчиняться этпейт. Себеби эч кимди кыйнабайт. Себеби мындай консультациялар консилиум менен кетип атты. Ар бир дарыны, жаңы дарыны куйганда врачебный консилиум жасап, анан кийин дарыларды берип аткан пациенттерге. Себеби бул коронавирус инфекция жаңы оору. Мындай руководство протокол чыкканы менен ар бир пациент өзүнчө башкача ооруйт. Ошон үчүн чисто биз орусча индивидуально лечение жасалат ал пациенттерге. Анан кийин мындай врачебный этика бар бизде. Ар бир врачебная ошибка, анан кийин летальный случай ал комиссия менен каралат. Комиссияга эң дагы передовой опытный специалисттер келет. Себеби врач деле адам да, анын артында ата энеси бар, туугандары бар, пациенттери бар, ишенген ал врачка. Анан кийин бир жолу эле чыгып, эч кандай доказательство жок. Кайсы больнойго кесир кылышты, аны айтпай эле фамилияны командасы менен жамандаган, андай болбойт. Бул против всей врачебной этики. Анан кийин клинический руководство жасаганда дагы комиссияда айтылып кетти, клиническое руководство даяр болду, Минздрав 1,5 айдан кийин чыгарды. Андай болгон жок. Биз бардыгыбыз жазып аттык. Клиническое руководство бул деген протокол врачтарга биз жазып беребиз. Целая комиссия 30 адам, профессорлар, бардык специалисттер катышты ал руководствода. Анан кийин эч кандай андай болгон жок. Руководствоны даярдап жазып бүткөндөн кийин Минздрав наоборот бизди шаштырып атты. Бергиле. Бирок биз дайыма дагы текшерип чыгайлы, дагы окуйлу, дагы башка жерден карап чыгайлы. Анан кийин эле руководствоны сразу даяр болгондо чыгарып аттык.